Комиссия ким жооп турган болду? Өзүңбү? Сен ыраазысыңбы? Сиз кандай ыраазысыз? Ыраазымын. Кандай болду ишиңиз? Аябай сом болду. Каймактай болдубу? Каймактай. 630 миңге 17 курмак кетти. Адамдар уялбай деле калды. Эки колун, эки бутун кошуп тыгып алышты го. Мына Бишкекте эмне көп автосалон көп. Ушу автосалондорго машина сатайын деп рекламага машина алып бара турган болсоң, 150 миңдик машина алып барсаң деле рекламасына 2000 сом, 15 миң долларлык машина алып барсаң деле рекламасына 2000 сом. Эми ошол эле 2000 сом менен калып калса жакшы. Если машина ош жерден сатылып кете турган болсо, комиссияны ким жабат? $100 дейт сразу. Аяктан сатылбай сен кеттиң, бир жумадайын баягы машинаны өзүң саттың. Андан буларга чаласың да. Брат, рекламаны өчүрүп койчу, машина сатылып кеткен десең, машина сатылса $100 котор, анан өчүрөбүз дейт. Өчүрбөсөң баягы номерин калып кеткен, ар ким чала берет. Ушу автосалонду контролдоп карай турган адамдар барбы бизде өзү? Улумарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Дуаңыздар кабыл болсун. Аллахым жеңил сыноо берсин. Улумдун кыйналып жашаганын каалабайт элем. Менин балам дагы балдардын катарында ойногонду каалайт элем. Алладан сурап, эч үмүтүм үзүлбөйт. Балам басып кетет деп ишенемин. Умар катуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Турган мындай кылайт. Комиссияны ара кылсын, 8-6 кылсын десин. Адилет болот. 100 түш 100 кош. Болобу? 8-6 болдубу? Жок, таза беребиз. Брат, 100 доллар. Азыр билесиз дека сиздерден алып. Мен билем, сени таанып турам. Кандайлыгын да билесиз. Сени билем. Машинаны да өзүңүздөрдөн алганбыз. Бир жыл өттү да, бир жыл өттү да. Бир жыл өткөндө деле таксыр $1000 ашык түшөт. Андай кылмам. $100 түшсүн, $100 кошсун. Таксыр ошогонда бере калат. Жок, толук кап таза кап бүтүрөсүн, мен макул дедим ошо. 8-6 бересизби? 8-6 берет. Комиссияны өзүңүз жабасызбы? 8-6. Аны сен өзүң жалтыр. Жок, ушуну айтып атат. Болсун, мен Өзүң комментарий жазасың, комментарийге ответ кылып койсо дагы жаман көрөсүң. Мына бу жерде бак өкөң жаның ойбой атпайсың бирөөнүн, комиссияны ким жабат $100 депчи. Мен автосалон бака жаман деген жерим жок, жакшы, балдар жакшы иштеп атышат, бирок рекламага 2000 алгандан кийин мо $100 комиссия дегениңер слишком эле кымбат болуп атпайбы? $100 бирөө үчүн килтегенин акча да. Мен ошону айтып атам. Ошого жаман көрбөй, мындай түшүнүк менен кабыл алсаң дамир. Автосалон бака боюнча сүйлөп койсом, буяка дамир жазып бериптир, биздики адал деп. Мен айткан жокмун адал же арам депчи. Туган, силер рекламага 2000ден алып атасыңар, ошого Кудайга шүгүр деш керек да. Силердики автосалон болгондон кийин сатуучу дагы аякка барат, алуучу дагы аякка барат да. Машина жаап калып, алайын деп атса, силер жаның ойбой атпайсыңарбы? Комиссияны төлөп кой $100 депчи. Мен ошону айткым келди, $100 деген слишком эле кымбат да, туган. Атак бекер иштеп аткан жоксуңар, рекламага 2000ден алып атпайсыңар ар бир машинеге. Автосалон бака боюнча видео канча деген просмотр болуп, канча деген талкуу жаратты. Ошондой мен ойлодум эле, бул балдар түшүнүктүү эле балдар депчи. Кичине катасы моюнуна алып, хотя унчукпай калышабы десем, оказывается андай эмес экен, туугандар. Мага командасы менен жазып личкамды тешип койду. Сыймык дегени жазып атат, Муслим дегени жазып атат. Анысына деле унчукпадым мен. Анысы аз келгенсип Асылбек деген бирөө чалып атат. Мен айттым, мен сизди тааныбайт экенмин десем, менин атым Асылбек дейт, мени Ошто баары тааныйт дейт, Асылбек деп сурасаң деп. Таанып билгендер жазып койгулачы, Асылбек деген ким өзү? Чалып алып видеону өчүр дейт. Анан мен ага айтып атам, видеону мен эмнеге өчүрөм, чындыкты айтып атсам дедим. Если жалган айтып атсам, бул бала жалган айтып бизди каралап атат деп айткыла дедим. Рекламага 2000ден алып атканыңар чынбы десем, чын дейт. Автосалондун ичинен же сыртынан машина сатылса $100 алып атканыңар чынбы десем, чын дейт. Анан айттым, мындан ары сүйлөшүштүн деле кереги жок экен, чындык болсо депчи. Ошон үчүн чындыкты чындыктай кабыл алгыла да, суранат силерден. Мага иличкага жазып, чалып, сөгүп, бирөөгө чалдыртып коркутуштун кереги жок. Лучше мага чалып жазбай, катаңар болсо ошону оңдогула.